Саламатсыздарбы, кабарлардын топтому менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталган Ысык Көл облусунун аймагында 2 мектепте окуу процесси убактылуу токтотулду. Сабактар Жарандык коргонуу комиссиясынын имараттарды текшерүүдөн өткөргөндөн кийин жанданат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиришти. Эске салсак, бүгүн таңкы саат 7:30 чамасында Кыргызстанда жер титирөө катталды. Кырсыктын очогу Тоң районунда болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөө Кажы Сайдагы орто мектептин бала бакча жана маданий үйүнүн имаратына зыян келтирген. Бүгүн Ысык Көлгө Өзгөчө кырдаалдар министри Кубат Боронов баштаган топ жөнөп кетти. 3 фазада электр колдонгондор 1 декабрга чейин 1 сом 20 тыйындан төлөйт. Бул тууралуу Отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин жетекчи орун басары Миргүл Айдарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында электр энергиясы боюнча жаңы тариф бекигенче өкмөттүн мурдагы токтому күчүндө калат. Эл 1 декабрга чейин мурдагы тариф боюнча төлөйт. Анткени биз райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча шаардык сотко до арыз жазганбыз. Ошондуктан өкмөттүн мурдагы токтому күчүндө, деди Айдарова. 2014-2017 жылдарга электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясат жөнүндө өкмөт токтомуна ылайык электр энергиясын 3 фазада колдонгондорго баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн. Бирок 29-сентябрда Бишкек шаарынын райондор аралык соту өкмөттүн бул токтомун жараксыз деп таануу тууралуу укук коргоочулар Нурбек Токтакунов менен Манасбек Султановдун арызын канааттандырган. Соңку 1 жыл аралыгында Кара Суу районунун Нариман айылында 1 үй бүлө, Ош шаарынан 1 адам жана Араван районунун Чегабат айылынан 1 киши Сириядагы согушка катышууга кеткени аныкталды. Бул тууралуу 13 ноябрда Азаттыкка Ош шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кара Суу районунун Нариман айылынын 49 жаштагы тургуну Сайыпжан 47 жаштагы аялын 27, 25 жана 20 жаштагы 3 уулун Сирияга алып кеткен. Алардын кенже уулу ошол жакта каза тапканы тууралуу маалыматтар текшерилүүдө. Мындан сырткары Ош шаарынын 23 жаштагы тургуну да учурда Сирияда жүргөнү аныкталды. Ал эми Араван районунун Чегабат айылынан кеткен 34 жаштагы жаран Орусия аркылуу Сирияга өтүп, ал жакта түркмөн аялга үйлөнүп алганы маалым болгон. Учурда Кара Суудан Сирияга кеткен Сайыпжандын 93 жаштагы апасы күч кызматкерлерине балдарын кайтарып берүүнү суранып кайрылууда. Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткен жарандардын саны 150дөн ашты. Алардын арасында 5 үй бүлө бар. Сирияга кеткендердин 10го жакыны ошол жерде мерт болгону айтылууда. Алардын арасында балдар жана аялдар да бар. Бүгүнкү күнгө карата жарандар тууралуу биометрикалык маалымат чогултуучу атайын жабдуунун 682си жерлерге таратылып берилди. Жалпысынан 950 комплект болушу талап. Учурда калганын жеткирүү иши планга жараша жүрүп жатканын бүгүн парламентте сүйлөп жатып, мам каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова билдирди. Маалымат тапшырган жарандардын саны 35 миңге жет. Өкмөттүн чечими менен алдыдагы парламенттик шайлоонун тазалыгын камсыз кылуу үчүн жарандардын биометрикалык маалымат базасы түзүлүүдө. Маалымат тапшырбаган жаран добуш берүү укугунан ажырайт. Ал арада бир катар жарандар өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарын тапшыруудан баш тартып жатат. Анткени алар маалыматтын сыр сакталышына ишеним артпады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаттары айтып чыкты. Көпчүлүк биометрикалык маалыматтан башкалар пайдаланып, мисалы алардын насыя алып же үйүн сатып жибериши мүмкүн деп сөз кылууда. Мындан улам жеке маалыматтарды тапшыруудан баш тарткандар бар, деди Чолпон Султанбекова. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алина Шайыкова биометрикалык маалыматтардын сакталышына кооптонууга негиз жок деп ишендирди. Анын айтымында биомаалымат чогултуп жаткан адистердин баары тиешелүү окуудан өтүп, УКМКдан уруксат алышкан. Алар кошумчалагандай калктын жеке маалыматтары интернет аркылуу эмес, башка программалар менен жөнөтүлөт жана бул каражат корголгон. Мындан сырткары топтолгон бардык маалыматтар купуя, аны көчүрүп алуу мүмкүн эмес.
Кадамжайда 2,5 миллион сомдук аткезчилик менен ташылып бара жаткан Тянь-Шань карагайлары кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык кечээ 13 ноябрь күнү Кадамжай унаа жол көзөмөл өткөрүү бекетинде оор жүк ташуучу унаа токтотулуп текшерүүгө алынган. Анын жыйынтыгында унаанын ичинде аткезчилик жол менен ташылып келе жаткан 176 дана Тянь-Шань карагайы болгон. Аны Өзбекстандын жараны алып өтүүгө аракет кылган. Учурда тиешелүү материалдар толтурулуп, жүк Токой чарбасына өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда кант диабетине чалдыккандардын саны 43 000 киши, бирок бул көрсөткүч чыныгы абалды мүнөздөбөйт. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. 43 000 оорулуу эндокринологдордун каттоосуна алынгандар гана. Ал эми диабетке чалдыкканын аңдабай же дарыланбай жүргөндөрдүн саны 3-4 эсеге көп болушу ыктымал экенин адистер айтууда. Бул илдет балдар арасында да жайылып жатканы дарыгерлерди кооптондурууда. Жыл сайын Бишкек шаарында эле 14-15 балага ушундай диагноз коюлуп жатат. Кант диабети жалпы организмдин иштешине залакасын тийгизген дарт. Кант диабети жалпы организмдин иштешине залакасын тийгизген дарт. Кандагы инсулинди нормадан ашырбай кармап туруу үчүн бейтап дайыма дары ичип туруусу керек. Өлкөдө окуучулар үчүн таңкы гимнастика боюнча видео сабактарды жана колдонмолорду иштеп чыгышты. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик кыргыз жана орус тилиндеги 10 000 дана колдонмо китептерди, видео сабактарды жазган. Видео сабактар жазылган 2,5 миң дана DVD дисктерди даярдады. Эми бул каражаттарды Билим берүү министрлиги өлкөнүн бардык мектептерине таратат. Мындан сырткары видео сабактар интернетке жайгаштырылат. Адистер 15 мүнөткө созулган көнүгүүлөрдүн 3 топтомун иштеп чыккан. Алар башталгыч, ортоңку жана жогорку класстарга ылайыкташкан. Бул долбоор жаш муундун саламаттыгына кам көрүү менен алардын спортко болгон позитивдүү мамилесин калыптандыруу. Still Drake лакап аты менен белгилүү кыргызстандык дизайнер iPhone 8 смартфонунун сырткы көрүнүшүн иштеп чыкты. Адис бул үчүн 3 жума убакыт короткон. Эми Still Drake өз эмгегин алга жылдырууга киришти. Ошентип Кыргызстан Apple'дын гаджетине перспективдүү модельдерди сунуштаган Борбор Азиядагы экинчи өлкө болуп калды. Буга чейин астаналык Адис iPhone 6-нын дизайнын иштеп чыккан эле. Сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Ал эми толукталган чыгарылышы менен кечки саат 20:00 кесиптешим Мадина Досумбетова толук тааныштырат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.